Биз бүгүн ушул жөнүндө да сурагыбыз келип атат. Эгер уруксат берсеңиз, албетте. Сурагыла. Болгон күчүмдү, болгон дареметимди жумшадым да. Жаш жылдыздардын атынан анда мен ак жылдыздың чакырам. Алгачкы жолу чыгып аткандай сезимдер болот да адамда. Ал рамкадан адам кээде тажайбы? Элеңе дейт деген сөздөн аттап кетип, мен андай жашап көргөн эмесмин. Балам 2 айлык кезинде 2 жолго түшкөнбүз. Азыр балам 6га чыгып калган учуру. Ушуга чын эле шыгы бар болсо, мен алып байкеге бермекмин да. Өзүбүзгө караганда да устатым көбүрөөк күйчү да. Акын болуп жашаганым мейли эле, аял болуп калганымды карасаң. Атам өзү кезинде төкмө акын болгусу келген да. Мисалы айылда азыр бир чакан музыкалык мектебибиз бар, өзүбүз куруп алган толук делик. Кечеги концерттеги жаңылык бул сиздин шакирттериңиз болду. Торуп жолду тоскондо, аны ошол токтоткула эй бүбүлө. Мен устат болгонго дайын эмесмин деп. Адашып келип алдымбы, бул жер армиябы айтышпы керек. Жок деп жүрө берсем, убакыт өтөр экен депчи. Sen жүрчү жерме саткана, сенин ордуң сахнада. Сиз дайыма айтып каласыз, мен бул айтыш өнөрүнө кечирээк келип калдым бир аз депчи. Ушундай нерселерди көргөндө дагы таштап кетким келет да. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Кыргыздын таланттуу, сыймыктуу кызы, улуу өнөрдүн алып жүрүүчүсү, айтыштын ак жылдызы аталган Изат Айдаркулова бүгүн биздин маек төрүбүздүн коногу. Саламатсызбы? Арыбаңыздар. Кош келдиңиз. Рахмат, бар болуңуздар. Апрелдин башында жеке концертиңизди бердиңиз. Элге отчет катары. Бир ашуудан аштыңыз дегендей. Ушунда алгачкы концертиңизден кийинки бул экинчи концертиңиз кандай болду? Кандай сезим сизге тартуулады? Бул чыныгы жоопкерчиликти баштан аяк бул концертте жон терим менен сездим десем болот. Анткени буга чейинки ошол 6 жыл мурдагы 2019-жылы биринчи тушоо кесүү концертимде устатым Элмирбек Иманалиев көзү тирүү болчу. Ошол кишинин сунушу менен, ошол кишинин көмөгү менен, ошол кишиге таянып отуруп концерт берген экен. Анан бул ирет бөлөкчү болду. Албетте устатымдын орду аябай билинди. Бирок ошол устатымдын бизге айтып кеткен кеп кеңеши, элге жакшы кызмат кылгыла, жакшы айтыш тартуулагыла деп бизге көптөгөн кеп кеңештерди берип кетти да. Анан ошол нерселердин баарын ойго түйгөн абалда анан мыкты концерт берүүгө болгон күчүмдү жумшадым десем болот. Бул айтыш концертиңизде устатыңыз жетишпей туруптурбу сизге? Албетте, албетте. Бирок бир мындай сүйүнтө турган жагдай, ошол концертиме жакын калганда устатымдын келинчеги Нурзат Абдырашитова жеңекебиз чалып, анан кандай болуп атасың, абалың кандай деп мындай батасын берип, мен сага ишенем деп, баягы устатымдын ордун мындай кичине болсо дагы мындай өзүнүн кеп кеңешин айтса адамга далда болот экен да, мындай чоң күч болот экен да. Анан жеңеме да рахмат. Мен концертиме дайындыктар катуу кызуу жүрүп жаткан учурда, анан ошол кезде ошол концертиме бир күн калганда мындай жеңемдин толгоосу келип калат, башталып калат да. Анан ошондо жеңем Элмирбек сен барбай эле кой. Мен өзүм эле кете берем деп анан жорго такси чакырып, анан өзү кетип калыптыр да. Анан агай келип атпайбы, жеңең ушундай немеге кетти, ооруканага кетти, толгоосу келип калды депчи. Анан ал эмне болду? Сиз жеткирбейсизби, жанында болбойсузбу десек, анан өзү жорго такси чакырып кетип калды деп атпайбы. Анан кийин жеңемен сурасам, анан жеңем айтып атпайбы, эми сен эртең тиги шакирттин концерти болуп атса, жоопкерчиликтүү жумуш болуп атат. Анан ошого сен жакшы чарчабастан барып алып барышың керек, сен ошол жерде болушуң керек, сен менден дагы ошол жака көбүрөөк керексиң деп, анан баягы жеңемдин ушунчалык мындай эрктүүлүгү, эстүүлүгү деп мындай таң каласың да, кишичи. Эми баягы бала төрөө, баланы дүйнөгө алып келүү, баягы өлүм менен өмүрдүн ортосундагы иш да. Бирок ошого карабай биздин өнөрүбүздү, биздин эмгегибизди биринчи орунга койгонуна мен жеңеме ушул күнгө чейин аябай ыраазымын да. Керемет. Акылдуу аял экен да бул чындыгындачы. Көпчүлүктүн мындайча айтканда
колунан келбейт деми? Ооба, албетте. Ал маанилүү учур болуп атса. Ооба, мен маанилүүмүн, сага эмне шакиртиң керекпи деп турса кандай болор эле? Анын кечеги концертиңизде ушул дагы элди аябай толкундантыптыр. Устатыңыздын берген батасы менен, үнү менен ачкандыгыңыз. İzat zadingden ümit tilegin, zamanan bolsun tiregin, zalda gel bolsun sürönün. Бул ой кандай келди сизге? Же башынан эле ушу концерт берсем, ушул устатымдын батасы менен ачсам деген кыялыңыз беле эмне? Мындайча айтканда, ошол биринчи концертимде ушундай устатым мага ушундай керемет ак батасын берип кеткени мен үчүн сыймык, кубаныч. Анан мен өзүмчө мындай сыймыктанам да, устатым мага ушундай сонун керемет баталарды берип кеткен экен депчи. İzat tumşuktuğa çokutbay, kanattuğa kaktırбай, alamanga talatbay, ayaktuğa bastırбай, azılığa kaptırбай. Taşta ak yolda çaptırбай, tar yoldorda şaştırбай. Kırdığı yerden kıynabay, sızdığı yerden jatkırбай. Çıyır yolun tavışıp çıtırmanda kaltırбай, çıyır alganda çıkardım. Çın önörgü kayralıp çın alganda çıkardım. Еми çalgını bolot tülök bol. Анан ал нерсени баягы устатымдын орду ар дайым биз үчүн чоң да, орду толгуз. Ошон үчүн мындай мен ушул нерсени өзүм эп көрдүм да, ушул батасы менен баштасак, жакшы концерт өтсүн, устатым өзү жок болсо дагы ушул батасы айтылсын деп, ушундай бир жакшы ниет менен өзүмчө төлгө кылып, ушул нерсе менен концертти баштасам деп ниет кылып баштаган дагы кербесим да. Ал дагы кадимкидей дем берет бекен, кудум эле устатыңыз ушул жерде жүргөндөй болуп. Албетте, анын үстүнө баягы мен көбүрөөк баягы тынчсызданып, сакта баягы сахнага чыгамда эле ошо менен көбүрөөк убар болуп калдым, бирок кийин мындай өзүм кийинчерээк отуруп алып, баягы экрандан көргөндө бир башкача эмоциялар болот экен да кишидечи. Андан сырткары мындай көрүүчүлөрдүн дагы кийинчерээк ошо жакындарымдын да мен менен мындай концерт жөнүндө талкуулаган адамдардын дагы бир жакшы пикирин, анан өзгөчө бир эмоция тартуулаганын уга алдым да элдерденчи. Кандай ойлойсуз? Өзүңүз кандай анализдейсиз? Ушул концертте элдин күткөнүн бере алдым деп ойлойсузбу? Эми мен өзүм минтип ийдим, тигинтип ийдим деп мындай чоң сүйлөп болбосо мындай кесе айта албайм. Бирок мен эми барымды бердим десем болот да. Бул концерт үчүн мен уйкудан кечтим, аябай эмгек кылдым. Ушул элге бир аз болсо дагы мындай жакшы бир жок дегенде бир акыл насаат айтып, тим эле бир элди жакшы жакка бир өрбөсөм дагы, бир аз болсо дагы бир эл мындай көңүлү ачылып, бир жакшы маанайда кетсе экен деп болгон күчүмдү, болгон дареметимди жумшадым да. Stügip ayttın koştoybuz ecekim min bar tadına. Zarıgıp kütüp kaldık şöp elimiz sağınıcı taşıgan. Jaş yıldızlardın ardından anda min ak yıldыздың ey çakırdım. Diri 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 diri. Устатыңыздын көз өткөнүнө 5 жылдын жүзү болуп калды азырчы. Ошондон кийин бир түшүңүзгө кирдиби же бир болдубу? Керет. Бир 2-3 жолу кирди. Кандай? Керип турат. Анан эми устатым мындай бир нерсени белги катары берип атабы деп өзүмчө мындай жоруп коем да. Анан бирок мындай баягы устатым тирүү кезинде эле баягы таң атпай ак батасын жазып, биздин өнөрүбүзгө өзүбүзгө караганда да устатым көбүрөөк күйчү да.
анан ошол болгон жоопкерчиликти өздөрүнүн мойнуна алсын деп көрсө аябай аракет кылган экен да. Анткени биз пендебиз да, кээде бир баягы турмуш тиричилик менен башка нерселер менен убара болуп кетебиз. Анан ошон үчүн булар жоопкерчиликти катуу мойнуна алсын деп баягы көзү тирүүсүндө дагы баягы шашылып удама уда болгон шакирттерин концерттерин бергенге шашылганы дагы ошондон го деп койдум да. Мисалы бул өнөрдү, айтыш өнөрүн, акындык өнөрдү алып кетүү өтө кыйын, түйшүктүү өнөр да. Ошон үчүн мындай болгон күчүн ушул көбүрөөк баягы элге чыгарып, дагы элге атың аталган сайын, эл алкап турган сайын, эл ишеним билдирген сайын адам мойнуңа жоопкерчилик артылат да. Ошол жоопкерчиликти толук кандуу биз өзүбүз сезиш үчүн, ошону артыныш үчүн болгон күчүн жумшаптыр да устатым, көрсөчү. Ушундай устаты жок калуу бир сиздерге абдан оор тийди. Чындыгында Албетте, мындай бул бизге мындай устат катары эле эмес, жалпы эле кыргыз маданиятында оор жоготуу болду да булчу. Бир гана кыргыз эмес, казак, кыргыз мынагы Азия чөлкөмүнө таанылган. Ошол жакта мисалы түрк элинин ырчылары ырларын ырдап жүрөт дегендей. Ооба. Ошол сыңарындай бул оор жоготуу болду да, биз үчүн өтө эле чоң жоготуу. Аябай мындай кандай десем, баягы аябай мындай өнөрдөн кетким келип, жөн эле жашагым келип, мындай өнөрдүн кызыгы кетип калгандай, айтыштын дагы мындай кызыгы кеткендей бир убакыттар ушундай бир жан дүйнөдө согуш жүрдү да, мындайча айткандачы. Бирок биздин агайга ошончо жоопкерчиликти артканы, бизге айткан кеп кеңеши, берген билими, сабагы, ошол нерселер кайра бизге мындай аманат экен да, көрсөчү. Биз ошол нерсени биз аткарууга милдеттүүбүз да. Анан мындай бир топ убакыт кетти, албетте баягы өзүбүздү колго алып, кайра мындай өнөргө кайра баш отубуз менен кирип, кайра баягы өнөрдү улоогочу. Бирок ошенткени менен баары бир агайдын ар бир кеби, ар бир сөзү биздин жүрөгүбүздө болгон үчүн, анан өнөргө болгон сүйүүбүз күч болгон үчүн биз кайра баягы сынып калбастан кайра улантып кеттик да. Анан бул жалпы шакирттерине аябай оор эле болду. Баарынын көзүнөн сезилип атты. Бирок мындай баягы бир туугандай болуп калгансың да, тиги акындар бир мектептин балдары болупчу, анан баягы бири-бириңе далда болуп дегендей, бири-бириңе жөлөк болуп дегендей, кой иштейли, минтейли, тигинтейли, устатым мындай пландары бар болчу, ошолорду ишке ашыралы деп, мындай азыркы күнгө чейин устатым мынтче эле го, тигинче эле го деп атып, ошол устатым көрсөткөн багыт менен келатабыз да бизчи. бул суроодо мен ыр менен бергим келип атат. Элнурбек агайдын ошол эле устатыңыздын айткан ыры да. Сенден да башка талант көп изат, сен өскөн куттуу үйүңдө Абдыжапар атаңыз аябагандай зор талант. Эзилте ырдап жүрөктү эжеңиз Нурзат чоң талант. Экинчи эжең Айзат кыз саймага түрүлүп ой салат. Агаңыз чапкан комузга суктанып көптөр таң калат. Өнөргө үндөп балдарды Бермет Гүлзат эжелер айылда туруп үн салат. Билгенге тоодой бактың ал, бирок билбеймин кантип баттыңар, бир үйгө мынча мол талант дейт. Бул керемет да. Ушул мол талантты кече дагы концертиңизде дагы бир жолу көрдүк. Сонун көрүнөт экен абданчы. Баардыгыңардын ушундай бир өнөргө суугарылганыңар, бул ошол ата энеңиздин эмгеги го. Биз өнөргө баарыбыз аралашып калганыбыздын бирден бир себеби бул атам өзү математик кесиби боюнчачы. Бирок ушул жаш кезинде аябай мындай өнөргө кызыгуусу күч болуп, анан ушу Күреңкеевди бир 2 жылдай окуп, анан кийин окуй албай калган. Атам үй бүлөдө жалгыз уул болгондуктан баягы ата энесин кароо үчүн кетип, анан ушул музыкалык билими толук кандуу бүтпөй калган да. Бирок аябай изденип, мындай музыка чөйрөсүндө аябай көп аралашкысы келип, анан өз алдынча изденип дегендейчи. Анан атамдын бүгүнкү күндө бир 20га жакын оондору бар. Айрымдарын сөздөрүн өзү жазган дегендей. Анан бул менин акындык аралашканымдын бирден бир себеби дагы бул атам өзү кезинде төкмө акын болгусу келген да.
Анан райондук, облустук деңгээлдердеги бир баягы илгери көбүнчөсү эле саламдашып коюп, башында бир концерттин бир иш чаранын башын ачып коюп дегендей ошондой иш чараларга барып, өзүнүн элге айтчусун айтып дегендей ошентип жүргөн. Анан кийинчерээк баягы өзү үй бүлөдө жалгыз бала болгондуктан көп нерселерден атамдын да колу кыскарып калды десем болот да. Анан ошентип атып атам бул нерсени көбүрөөк мындай шакирт тарбиялап, ошол нерсе менен өзүнүн жетпеген нерсесин ишке ашырганга аракет кылды го дейм. Анткени азыр бүгүнкү күндө эл акыны болуп калган Рахматулла Козыкеев атамдын эң алгачкы шакирттеринин бири да. Ошол Рахматулла агабызга сени акын чыгат деп аябай бир ал кезде биздин айылда аябай баягы тала жумуштар аябай көп болуп, анда аябай башка тоодогу балдардан, окуучулардан дагы келип, ал кездерде аябай кызуу иштер жүрүп жаткан учурда топ-топ болуп алып, пакта теримдер болуп, ошол биздин айылга бүт жактан келип балдар жүрүшчү да. Анан ошол шыйпаң деп коет да, ошол шыйпаңдарга барып, ошол ар жерде бар да алчы, айылдын ар жеринде ошол жерлерге барып алып концерт коюшуп, кечкисинчи баягы күндүз чарчап баары жумушта болушат, анан кечкисин концерт коюшуп, анан ошол жерде атам сен төгөсүң кел деп болбой эле ага тийишип ырдап Рахматулла агабызгачы ошентип атып мындай Рахматулла агабызды айтып калат, бир 5-6 жыл атам өзү Рахматулла агабыз экөөсү айылдагы маданият үйүндө бир топ жыл иштешкен. Анан ошол жерде экөө чогуу иштеп жүрүп, анан бир топ жыл таптап жүрдү да. Ошентип алгачкы устаты атам да, Рахматулла Козыкеевдин. Анан сырткары баягы ата кесибине баары бир эле ыктап кете берет экенсиң да, адамчы баягы учкан уядан эмнени көрсөң ошону аласың деген туура окшойт. Мисалы агаларым деле, эжелерим деле окуган кесиптери таптакыр бөлөк. Бирөө экономист, бирөөсү бизнес менеджментти бүткөн, бирөөсү дагы ИСФАКты бүткөн дегендейчи. Анан бул арабыздан бир гана музыкалык билими бар, билимдүүбүз да. Бул Нурзат эжекем да. Калгандарыбыз баарыбыз эле мындай башка, мен өзүм кыргыз филологиясы факультетин бүтөргөм, тилчимин дегендей. Бирок ата кесибине эле улашып, бүгүнкү күнгө чейин эле ошол ата кесиби менен нан таап жашап атат да. Мисалы айылда азыр бир чакан музыкалык мектебибиз бар, өзүбүз куруп алган, толук делик, бирок балдар келип ошол жерде бир эки Бермет Гузат эжекелерим комуз ири менен балдарды үйрөтүп болгон баягы билгендерин үйрөтүп келет да. Анан 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Ушул улуу агам дагы талант агам айланып келип эле ушул комуздан ары өтө албай атабыз. Анан комуз чаап көрөйүн деп ушинтип комуз уста болуп кетти. Азыркы күндө комуздары Кудайга шүгүр жакшы чабылып, баягы элдин купулуна толуп, сонун комуз экен деп жакшы комментарийлерди алып, жакшы ой пикирлерди жаратып аткан учуру. Анан эми ушунча болду, эми Айзат эжемди айтып кетпесем болбойт. Ошол өткөндө Саймага түрлөп бой салып аткандан кийин биздин сахнага чыккан кийимдер өтө маанилүү да. Анан ошол нерселерди дайым мен мындай көңүлүмдөгүдөй болбосо аябай ушул нерсеге аябай мындай өтө кылдаттык менен карайм да. Анан эжеме болбой эле ушундай фасондо мен ушундай форма кийим келип атат деп туруп, анан кыдырбаган жерди кыдыртып, Бишкекти түрө кыдырып отуруп, анан ошол мен ойлогон фасонго ылайыктуу материал издеп, анан кийин мүмкүн жанагы биз ойлогон көйнөк жакпай калса, же материал жакпай калса, мүмкүн өзгөртүп, бир минтип койсок кантет деп атып, баягы бир форманы бүткүнчө биз 3-4 жолу өзгөртөбүз. Же материал өзгөртөбүз, же фасонду өзгөртөбүз, ушинтип атып, анан бирок мындай баягы өзүнүн ишине аябай мыкты үчүн мен баардык нерсени ишенип тапшырам да. Анан ушул концертиме дагы 5 форма тикти, 5 жаңы форма тикти. Анан мендей эле түйшөлдү да алчы. Ошол бир туугандарым бар үчүн, мени колдоп турган үчүн, мага ишеним билдирген үчүн мен ушул эркелеп, ушундай болгон капристеримди ошол бир туугандарыма көрсөтүп дегендей, анан ошолорго ишенген үчүн мен ушундай концерт берүүгө бел байладым го дейм. Концертиңизде атаңыздын оонурду алып, агаңыздын комузу чертилип, эжеңиздин формалары кийилип, сиз төгүп баардыгы шайма-шай болуптур да анда. Ооба. Анан кечеги концерттеги жаңылык бул сиздин шакирттериңиз болду. Аябай Даниктей кыздар чыгып концертиңизди ачып беришти.
ошол кыздарды качандан бери таптап атасыз? Ал кыздарды кандай табып калдыңыз? Анан көппү эл ичинде ушинтип кайрылгандар? Баштаган дили качырган бала кетти го сүрүңөр. Өнөрдү билеп алгансып тимеле өктөм чыгат үнүңөр. Өзүңөрдөй жооп кылсак анан өзгөрүп кетти түрүңөр. Жаныңарга тарткыла жаман кеп айтпай бүлүнөр. Айтышка келген кыздарды акчы экинчиң аластабай жүрүңөр. Торуп жолду тоскондо аны ошол токтоткулаң эй бүбүлө. Көтөргөндүн ордуна көздөп турат жанчышты. Оюмдуң айтаң электе мен ойлоп турам кайтышты. Булар жаман эле коркутту калкым, бизде жаңы келген байкушту. Адашып келип алдымбы, бул жер армиябы айтышпы. Жакшы суроо болду. Мага аябай көп кайрылышат. Мен ошол чөйрөгө аралашканыман бери бир аз элге тааныла баштагандан баштап көп кайрылышты. Анан мен өзүм аябай өзүм шакирт болсом, өзүм эми тамтың басып, ушинтип аракет кылып жүрсөм акын болоюн деп. Анан мен устат болгонго дайын эмесмин деп күлүп, анан ошо Айтыш фондко келиңиздер, же буга барыңыздар, тиге барыңыздар деп аябай мындай өзүм кеңештеримди берип койчумун. Анан акыркы учурда билинбеген менен бул замат деле өздөштүрүп же болупсо замат деле бола кала турган өнөр эмес да булчу. Дароо эле чыйралып эле, дароо эле чыңалып эле, дароо эле акын болуп кете турган бул кыйын нерсе да. Анан ойлоп көрсөм, буга көп жылдар керек экен да. Баягы адам сахнага башыш үчүн ошол жерге чыгып, ырдап, анан өзүн эркин сезип, төгүп, анан ошол учурларды туура сезе билиш үчүн, айтыштын табиятын сезиш үчүн бир топ жыл кетип калат экен да. Анан мен ушу акыркы учурларда өзүм ойлонуп, анан мындай акырындык менен өзүм билгенимди айтайын. Ошол устатыман үйрөнгөндөрүмө, эл журттан өзүм тажрыйбаман бөлүшүп дегендейчи, акырындык менен аларга үйрөтүп бара берсем, алар дагы бир жылдары бышып жетилет депчи. Анан ошон үчүн мындай өзүмчө ойлондум да, шакирт таптай беришим керек экен. Мен өзүм качып жүрө берсем, жок деп жүрө берсем, убакыт өтө берет экен депчи. Анан мүмкүн чогуу үйрөнөбүз, дагы бир чогуу изденебиз дегендейчи. Эми бул өнөрдүн чеги жок. Мүмкүн мен алардан үйрөнүп калган учурлар болот, айрым нерселердичи. Анан ошентип атып, бул жылдар керек экенин түшүнгөндүктөн, анан акырындан тарбиялай берейин деп, анан ошол Нуржан Түмөнбаева деген курбу кызым бар искусстводо. Анан мындай акындыкка кызыккан, идиректүү кыздар болсо баамдап, байкап көрчү десем, анан макул деп, анан ушул Толгонай менен Алиян мага таап берген. Анан дагы бир-эки кыздар келишти, анан бирок алар мындай бир-эки сабактар болгондон кийин, анан эгер уруксат берсеңиз мен келбей эле койсом деп, өздөрүнүн айтыш чөйрөсүнөн көрө албады, же мындай түшүгү оор экенин түшүндүбү, же бул өзүнүн ылайыктуу эмес экенин түшүндүбү, айтор ушундай чегинген кыздар дагы болду да. Негизи эле ушул акын болуп кетем, ой мен укмуш төгүйем деп мындай кыял менен келет да ар бир адамчы. Ошентип мисалы Айтыш фондко деле жумас ошол ар 10 күндүк сайын эле бир топ акындар келишет да. Анан кээ бир Акын болом дегендер. Акын болом дегендер. Ооба, бири мисалы 2 ай жүрөт, 3 ай жүрөт, кээ бири 1 жылдап, 2 жылдап жүрөт. Анан кээ бири көзү жетпегендер анан акыры кетет өздөрүчү. Анан эгер мындай чын дилден аракет кылган адам чындап эле данеги болсо, аны өстүрүп алат, өндүрүп алат. Акырындык менен баягы өнөр жугушат дегендей, ошентип кошулуп кетет да топкочу. Айтылуу Майра Керим кызы айым айтышты өнүктүрөм деп, ошол айымдар мектебин түзгүсү келишкен да. Бирок эрте казалып калбадыбы? Анан биз сизден чындыгында менимче эл деле ошону көргүсү келет го дейм, ошол айымдардын бир мектебин сыяктуу түзсө дегендейчи, кыздардын. Бирок ойлоруңуз барбы? Эми жакшы ойлор, жакшы ниеттер бар.
ошондой бир ушундай нерсени улаш керек деген башка ушундай тилектеш адамдар дагы бар. Буюрса эми азырынча астын ала чоң сүйлөп, чоң убадаларды бербей эле коелу, бирок бул ойдо бар нерселер. Анан буюрса буну мындай акырындык менен баягы ишке ашканда, болбосо иш жүзүнө аша баштаганда эле айтпасаң мындай нерсени кесе айтуу кыйын нерсе да. Бирок аздыр көптүр мындай акын кыздардын көбөйүп атканы өтө кубандырат да. Анан азыркы күнгө чейин ошол акын болгусу келип, ушул чөйрөгө аралашып, анан сабак алгысы келген кыздар өтө көп. Анан эми азыр мен көбүрөөк мындай чыгармачылык менен өзүм мындай көп бошобой калган учурлар болуп атат да, бошогонго мындай мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болуп атат. Ошондуктан мындай бир атайын бул немеге убакыт бөлүш керек да. Көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Эми мындай алдыда ошондой бир атайын убакыт бөлүп, көбүрөөк ушул шакирт кыздарды таптап, топтоп дегендейчи, бир ошондой бир өзүнчө бир мектеп түзүлүп калабы айтор. Ал астыдагы боло турган жумуштар. Анан кечеги Болот Назаров менен айтышыңыздагы оонуңуз. Айтыштагы оон абдан бир көпчүлүккө жагыптыр да. Ушул мындан ары биз сизди ошол оон менен угалабызбы дайыма? Санадыр так бала, салгыларса сак бала. Мен айтышка жаңы келген кезимде сен дагы келең жаш бала. Көсөмүм устат сабагы көнүмдө турат сактала. Этектен кармап устаттың ошоң ээрчишип жүргөн чаккана. Алаксыт боке башкагаң айтышты сен таштаба. Сен жүрчү жерме саткана, сенин ордуң сахнада. Бара келди. Ағыңан бүгін жарылып, қана бер айтып өтірің ақ балаң, айтып өтірің ақ балаң. Бир оонго ыкташып, баягы өзүңө ыңгайлуу оон болуш керек да. Бирок ал жакшы оон. Бирок мен көбүнчөсү балкымага аябай көнүп калгам да. Балкыма менин кан жаныма сиңип кеткен десем болот да. Бирок эми баягы көпчүлүктүн суроосу, көпчүлүктүн сунушу, башка оондор менен да көрбөйсүңбү деген мүмкүн мен ал оон менен ырдап калам, мүмкүн мен такыр эле жаңы оондор менен чыгып калышым мүмкүн. Азырынча бирок чындап эле силер айткандай ошол оон аябай жарашыптыр. Ушул оон чын эле мындай ушул оон менен төксөң деген сунуштар көп болду. Сиз дайыма айтып каласыз, мен бул айтыш өнөрүнө кечирээк келип калдым бир аз депчи. Негизи эң жакшы учур жаш канча болот сиздин оюңузча? Канча жаштан аралаш керек же канчалык эрте болсо ошончолук жакшыбы? Мен ошентип ойлойм да, канча эрте болгону ошончо жакшы болуш керек депчи. Анан мээде маалыматтар көбөйгөн сайын, турмуш тиричилик, түйшүк аралаша электе көп нерселерди кабылдап алсаң мээгечи, ошондо жакшыраак болобу деген ой болот да. Бирок бир чети кийин ойлоп карасам, мен мисалы 28 жашымда келдим да айтышкачы. Бирок мен ага чейин эле бир сармердендерге келе калып, ырдап да жүрдүм. Мындай ушул чөйрөгө акырындык менен сахнага бышып дегендейчи. Ошентип жүрүптүрмүн да. Анан бир чети ошол кээде сүйүнөм да, ошол акыл толуп, бир арка беркини байкап, ак караны ылгап, ошол мезгилде келгенде эле бир чети жакшыбы депчи. Бирок канткен менен адам мындан эртерээк болгондо деп баягы кыялданып бересиң да, мүмкүн минтип иймек белем, бүгүн мындай тигине ишке ашырмак белем деген сыяктуучу. Анан бирок бул өнөрдө эч качан бул жалкоолордун өнөрү эмес. Дайым изденүүдө болуш керек, дайым аракетте болуш керек, дайым өсүүнүн үстүндө болуш керек да. Ошон үчүн бул жалкоолордун өнөрү эмес. Болгон аракетти жумшап, мисалы кээ бир акындар, мисалы бирөө кеширетилет экен,
бирөө эрте жетилет экен. Бирок канткен менен деле буга көп эмгек талап кылат да. Нарсулуу Гургубаева деген бир сонун акын эжебиз бар да. Ооба. Анан ошол эженин мындай саптары бар. Акын болуп жашаганым мейли эле, аял болуп калганымды карасаң деген. Бул деген аял киши үчүн бул жаз молу, төкмө болу баары бир татаал дейт да. Сиздин чыгармачылык жолуңуз кандай болду ошондо? Бир таштап кетип калгыңыз келген учурлар? Андай учур көп эле болгон. Анда кээде айлана тегеректегилер таарынтып койгондо таштап кеткен келген учурлар болот. Алардын кылык жоругун көргөндө таштап кеткен келген учурлар болот. Кээде мындай көрө албастык дагы бир бут тосуулар, ушундай нерселерди көргөндө дагы таштап кетким келет да. Анан кээде чын эле өнөрдүн түйшүгүнө чыдабай кеткен учурлар болот. Кээде айтышта сыртынан күлүп сахнага чыгып деп турган менен айтыш бүткөндөн кийин ыза болуп калган учурлар болот. Ар кандай болот да, анан ошондо көп жолу эле мен бир ирет же эки ирет эмес, мен көп жолу таштап кетким келген да. Анан бирок элдин бизге билдирип турган ишенимине, элдин жакшы батасын берип, көздөрүн жадыратып, бизди жакшы көрүп турган үчүн биз ошол түйшүктөргө чыдайбыз. Ошол мындай өнөргө болгон сүйүүбүз күч болгондуктан биз өнөр дүйнөсүнөн кете албайт экенбиз да. Бул өзүнчө бир мындай азарт экен да. Бул бир ушул дүйнөгө киргенден кийин эч кете албайсың да. Бир жыргалдуу азап деп койсок болобу? Ооба. Көп сахналарга чыгып жүрөсүз. Эл аралык айтыштарга барып жүрөсүз, кыргыз казакка. Сахнанын сиз билип, бирок биз билбеген сыры эмнени сезесиз сахнага чыкканда? Мындай сахнага канча чыккан менен деле баары бир сүр жоголбосун билем да. Анан кээде кадимкидей баягы алгачкы жолу чыгып аткандай сезимдер болот да адамдачы. Кээдечи ушунчалык өзүңдү жоготуп, аябай калчылдапчы. Анан бирок анын баарын биз элге сездирбегенге, мындай бир тасыгып калган неме катары көрүнгөнгө аракет кылабыз да. Анан бирок канча жашта болбо, канча сахнада жүрбө, ал сүр жоголбойт. Анан ошондой эле элдин алкоосу, элдин сүрөөнү мындай ал жыргалды, мындай чыгармачыл адамдар, бул сахнанын адамдары гана сезе алат да, ал жыргалды, элдин сүрөөнүн, андай жыргал эч жерде жок экенин дегендейчи. Ошол бир белгилүү адам айтты эле, ушул толкундануу, сүр баардыгы келип, жоопкерчилик артат адамга депчи. Адамдын жоопкерчиликтүү болууга түртөт деп. Туура. Белгилүүлүк сизге эмне берди? Белгилүүлүк кандай экен? Мунун пайда жактары көп албеттечи. Мындай бир иштериң бат бүтөт дегендей, сый урматта болосуң дегендей, элдин контролундасың. Рамканын ичиндесиң. Ооба, рамканын ичиндесиң да. Ал рамкадан адам кээде тажайбы? Мен мисалы рамкадан тажабайм. Анткени мен ошондой тарбия көрүп өскөм. Мен эл эмне деп эле жашайм. Эл эмне дейт деген сөздөн аттап кетип, мен андай жашап көргөн эмесмин. Мен дайым эле элдин пикири менен эсептешем. Демек, сиздин айтыштардын, концерт, видеолордун астына жазылган пикирлер оң болобу, терс болобу сизге сөзсүз бир таасирин берет экен да. Мен окуйм, комментарийлерди окуйм. Анан мындай ал жерде ар кимдин өзүнүн пикири бар. Мындай баарын кабыл алам да. Туурасы болобу, терси болобу, оң болобу, туура эмеси болобу, мен баардыгын кабылдайм. Анан мен бирок ошодон өзүм тыянак чыгарам да. Мүмкүн мен өзүмө байкалбаган кемчиликтерим болуп аткандыр. Мүмкүн мен дагы ошол нерселер үчүн иштешим керектир. Анан ошон үчүн мен көбүн эсе окуйм. Көбүнчөсү эле окуп, ошолор менен эсептешем дегендейчи. Мен албетте аларга жооп жазбайм, бирок өзүмчө изденем. Окуйм деп калбадыңызбы пикирлердичи? Биз да окуп калабыз ал жердеги пикирлерди. Анан ошол ал жерде көпчүлүктү сиздин жеке жашооңуз кызыктырат. Биз бүгүн ушул жөнүндө да сурагыбыз келип атат, эгер уруксат берсеңиз, албетте. Сурагыла. Турмушка чыктыңыз, көл жергесине чыктыңыз, бир уулуңуз бар дегендей. Анан эмне болду?
кандай болду бул турмуш? Мен мындай азыр мисалы көп теледе иштегендер, болбосо радиодо иштегендер мени көп интервьюларга чакырып жүрүштү да. Анан мен көп суроолордон качканым үчүн мен барбай жүрдүм да. Мүмкүн азыр көрүп атса, мени түшүнүшөт деп ойлойм да. Мындай ыңгайсыз суроолор болуп, анан менден ыңгайсыз жооптор болуп калбасын деген таризде мен көп интервьюлардан баш тарттым. Мага капа болуп жүргөн телеканалдар, радиолор көп дегендей. Анан мен мындай жеке жашоомду мындай дастан кылып айтышты мен каалабайм да негизичи. Анан мен учурда өзүм баламды жалгыз багып келатам. Анан биз мындай жолдошум экөөбүз кандай десем мындай бири-бирибиздин адамыбыз эмес экенибизди түшүнүп, анан биз эки жолго кеттик. Анан мен башка ашыкча нерсе айткым келбейт. Анткени анын бүгүнкү күндө мен өзүнүн үй бүлөсү бар деп угам. Бактылуу болсун, өздөрү менен өздөрү көбөйүшсүн дегендей. Балам 2 айлык кезинде эки жолго түшкөнбүз. Азыр балам 6-га чыгып калган учуру. Окуй турган болуп калган. Ооба, буюрса быйыл мектепке барабыз. Мурдагы жолдошуңуздей. Баласынан кабар алып турабы, кандай? Жок, кабар албайт. Такыр келген жок, Жок. Башында ошол 1-2 жолу кабар алып жүрдү. Андан бери кабар ала элек. Кыздын баласы көбүрөөк тай журтун тартат дейт да, айрыкча эркек баласы депчи. Уулуңуздан дагы бир ушул өнөргө болгон бир шыктуулук байкалабы? Баламан көп деле андай азырынча мындай байкала элек, бирок мындай аябай балам эркин да, мындай эркин. Кээде мындай өзүм менен жумушка алып барып калсам, бир театрда иш-чаралар болуп аткан болсо, уялбай нетпей эле сахнага чыгып кетет, жүгүрүп барып баягы барабандарды ургулап ийет. Анан өзүм мындай чочулап кетем да, эй депчи. Анан бирок азырынча өтө байкала элек, бирок мурда кичинерегинде мындай ырдатып көрөрчүмүн да, менчи мүмкүн чыгып калабы же эмне болот деп эле, бир нерсе байкалабы деп элечи. Анан ырдатып көрсөм, мындай тоңго түшчү эмес да. Анан азыр мына акыркы учурларда ушул 1 жылдын жүзү болуп калды, мындай бир аз акыл эси толуп баштады, бир аз мындай тоңго түшүп, кадимкидей бирөө бир инструмент ойноп берсе, ошого ылайыктуу кылып ыктап ырдайт да. Эгер уулуңуз акындыкка шыктуу болсо, акындыкка кызыкса, устат кандай керек экендигин сиз билесиз. Анан азыркы ушул сиздин замандаштарыңыздан кимге шакирт кылып бергиңиз келмек? Албетте өзүңүз устат болбосоңуз керек, үйдө болгон менен негизгисинен. Ооба. Эми баягы энеге эркелеп бала эч качан мындай бир нерсе үйрөнүшү кыйын экен. Анан менин айтканым эмес, башкалардын айтканы көбүрөөк жугат. Баягы мен 100 жолу айтсам 1 жолу эсимде калат дегендейчи. Анан мен эгер кээде ушул нерсени мен көп ойлонуп калчумун, өзүм дагычы эгер балам акын болгусу келип калса, мен кимге берет элем депчи. Анан мен алып айкеге бермекмин. Эгер балам чын дилден ушул өнөргө баш оту менен кирип, ушул өзүнүн өнөр дүйнөсүнөн көрө турган болсо, ушуга чын эле шыгы бар болсо, мен алып айкеге бермекмин да. Кыздын чырагы 40 дейт. Жашооңузда кимдир бирөө барбы? Бул убакка чейин мен мындай турмуш жөнүндө, жеке жашоом жөнүндө ойлонгону такыр мындай акыбалым болгон жок. Мен мындай катар-катар жоготуулар болду. Кээде мындай ыр ойлонмок түгүл, мен жалаң ыйдын үстүндө жашаган учурлар көп болду да. Апамды жоготуп калдым. Устатым каз болуп калды. Бир чети турмушум болбой калды. Анан ошентип атып, мен мындай өзүмдү мындай бүт нерсени, мен бардык ыйымды мен ыр менен чыгардым го дейм. Анан көбүнчө мен ушул бүт убактымды, бүт дитимди өнөргө бурдум да. Эми бирок мындай балам суроо берип калат, апа, качан Ляля алып келесиз депчи. Анан эме кылып мындай, эми өзүмдү бир аз мындай жеке жашоомда ойлонуш керек экен деген ойлор менде эми болуп атат десем болот да. Буюрса, кийинки бир берүүлөрүбүздө бир жакшы жаңылыктарды күтөлү сизден. Учурда Манас театрында эмгектенесиз. Акындардын дээрлик көпчүлүгү манасчылар, дастанчылар дегендей. Бул театр ачылганы дагы бир топ көпчүлүк ичинде бир аз сынга да кабылды. Бирок сиз ошол ичинде иштеп аткан адам катары
Сиздерге эмне берди театрдын ачылгандыгы? Эми бизге биринчиден баягы акындар башы биригип бир мекемеге чогулуп чогуу иштеп калдык. Мурда кийин баягы айтыштарда гана топтолуп бир айтышта гана көрүп ошо менен кетип калсак, бул театр түзүлгөндөн кийин чогуу иштеп калдык дегендей көптөгөн жакшы иш чараларда чогуу иштеп, бири бирибизден эмне менен дем алып атканыбызга чейин билип калдык дегендей. Анан мага менимче мындай эң жакшы жагы бул өнөр адамдарына биздин баягы өнөрдө бийик туу туткан залкар аталарыбыз, апаларыбыз, ошолор менен чогуу иштеп калганыбыз, ошолордун баягы мурда көзүн баягы жанынан көрө албасак деле, чогуу иштебесек деле, баягы сыйлап, урматтап жүргөн агайлар чогуу иштеп калганда кеп кеңешин көбүрөөк угууга, ошолордун бир жок дегенде бир жүгүрүп барып учурашып, болбосо мындай батасын алып калганга бизге мындай чоң мүмкүнчүлүктөр жаралды да. Анан ошондуктан бизге сонун жактары ушул болду го, мындай чогуу иштеп калганыбыз, ушул залкар кишилердин кеп кеңешин угуп калганыбыз, бизге туура багыттарды берип жаткандыгы, туура жол көрсөтүп жаткандыгы, алар өздөрүнүн тажрыйбасы менен биз менен бөлүшүп аткандыгы, ошол нерселер өнөр адамдары үчүн чоң жетишкендик болду деп эсептейм да. Анан эми албетте бир мекеме болуп, ошол жерде баары башында биригип иштегенде баягы жалгыз аттын чаңы чыкпайт деп коет, мындай чогулап иштеп, ошондо мындай бир көп ийгиликтерге жетүүгө, бири бирибизди ийгиликке жеткирүүгө түрткү болот экенбиз да. Изат эже, бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы аягына келди. Сизге бир аз ыңгайсыз суроолорду арасында берсек, айып этпеңиз. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге мени чакырганыңарга, жалпы жамаатыңарга терең ыраазычылык, ишиңерде ийгилик боло берсин. Бийиктерден көрүнө бергиле, бара болгула. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.